18-19 кылымда окумуштуулар заттар атомдон турат деп айтышкан. Мисалы Ломоносов, Дальтон эң майда көзгө көрүнбөгөн бөлүкчөлөрдөн турат деп айтышкан. Дальтон атом дегенге түшүнүккө төмөнкүдөй аныктама берген. Атом бул көзгө көрүнбөгөн эң майда көзгө көрүнбөгөн бөлүнбөс бөлүкчө деп аныктаманы биринчи жолу англиялык окумуштуу Джон Дальтон айткан. Демек, Дальтон. Бирок атом бөлүнбөс бөлүкчө эмес, тескерисинче эң татаал түзүлүштөгү бөлүнүүчү бөлүкчө экендигин ар кайсы окумуштуулар изилдеп аныктаган. Мисалы 1879 жылы Станей электрон деген түшүнүктү биринчи жолу сунуш кылган. Станей. Себеп дегенде бул электрон деген эмне? Бул электрон терс зарядталган атомдогу бөлүкчө деп биринчи сунуш кылган. Ал эми 1895 жылы рентген деген окумушту радиоактивдүүлүктү ачкандагы ар кээ бир элементтер көзгө көрүнбөгөн альфа, бета жана гамма нурларын бөлүп чыгарарын далилдеген. Ал эми 1911 жылы Резерфорд мынакей сүрөттү турат. Бул планетардык моделди сунуш кылган. А планетардык модель деген эмне? Ал Резерфордтун айтуусу боюнча атом оң зарядталган ядродон, атом барабар оң зарядталган ядро жана терс зарядталган электрондон турат деп айткан. Ядро оң заряд, ал эми электрон терс зарядталган. Демек, муну планетардык модель деп дагы айткан. Ал эмнени түшүндүрөт? Мына могу сүрөттөн карап турсак, күн системасына салыштырганда, ортодогуну күн десек, ал эми тегерегинде айланып жүргөндөр бул электрондор. Демек, кызыл менен боелгондор бул электрон, терс заряд электрон, минус заряд электронду Е минус менен белгилейбиз. Ал эми ортодогу борбордогу бул оң зарядталган ядро. Демек, күн системасына салыштырып, муну планетардык модель деп айткан. Ал эми кийинки убакта физика илиминин жетишкендигине таянсак, физика илими, ядролук физика айрыкча өтө тез өнүгүп кеткендиктен 1920 жылдан баштап 1933 жылдар аралыгында англиялык, орус окумуштуулар, америкалык окумуштуулардын тажрыйбаларына таянып, булар ядро андан ары дагы бөлүнүп кетерин далилдешкен. Демек, бул ядро дагы бөлүнөрүн, андан да эң майда көзгө көрүнбөгөн бөлүкчөгө протонго жана плюс нейтрондон турары изилденип, мисалы англиялык окумуштуусу Червик биринчи жолу ядро ошо протонго жана нейтронго ажырап кетерин далилдеген. Демек, бул сүрөттөн алсак, демек, бул жерде ядро, ортодогу ядро, ал эми тегерегинде айланып жүргөн бул орбиталдарда, жакатмарларда булар электрондор, Е минус. Демек, ядро өз ичинен, демек, могу ак клетканы биз протон десек, протон, ал эми могу кара клетканы, кара шарикчелерди нейтрон деп коелу. Демек, бул нейтрон. Демек, көрсө, атом бул өтө татаал түзүлүштөгү бөлүкчө экен. Башкача айтканда, оң зарядталган ядродон турат жана терс зарядталган электрондордон турат. Ядронун саны канча болсо, электрондун саны дагы ошончо барабар. Ал эми ядро дагы өз ичинен протонго жана нейтронго ажырап кетет. Ядро терс заряд, ал эми протон оң заряд, ядро оң заряд, протон дагы оң заряд, ал эми нейтрон зарядсыз, нөл, заряды жок деген сөз. Нөл деп коелучу, зарядсыз. Демек, жыйынтыгында айтсак, атом татаал бөлүкчө. Эми биз илимде протонду П тамгасы менен белгилейбиз. P1 деп белгиленет. Бул эмне деген сөз?
P proton, a 1 деген алдындағы сан ядронun заряд массасы. Бұл болса массасы, а бұл болса заряды. Демек протон заряды 1-ге барабар, массасы дағы 1-ге барабар. Ал эми нейтронду n тамгасы менен белгилейбиз. Нейтрон зарядсыз 0, ал эми массасы 1-ге барабар. Демек ядро протон менен нейтрондун суммасынан турат. Булардын жалпы суммасын нуклондор деп коебуз. Жалпы айтып, нуклон деп да койсок болот. Нуклондор, башкача айтканда. Ал эми электронду E- тамгасы менен белгилейбиз. E-. Демек ошондо жыйынтыгында атом өтө татаал бөлүкчө.